Ысык Көл облусуна караштуу Түп районунда болгон жол кырсыкта 3 жаш жигиттин өмүрү кыйылды. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматынын маалыматына караганда 12 апрелде түнкү саат 23:14 чамасында балыкчы Ананев Каракол унаа жолунун 204 чакырымында Toyota Camry жана Audi C4 үлгүсүндөгү унаалардын катышуусунда жол кырсыгы катталган. Анын кесепетинен 19-20 жаштагы 3 жаш жигит каза болду. Мындан тышкары дагы 3 жаракат алышты. Алар тез жардам унаасы менен Түп райондук аймактык ооруканасына жеткирилди. 12 апрель күнү Бакай Ата районуна караштуу Өзгөрүш айылында 2 жаштагы Рамзан Айткулов дайынсыз жоголду. Маалыматка караганда кечээ саат 17:30да Бакай Ата райондук ички иштер бөлүмүнө Өзгөрүш айылынын тургуну телефон аркылуу кайрылган. Ал саат 15:30 чамасында айылдын Субан көчөсүндө 2 жаштагы Рамзан Айткулов үйүнүн эшигинин алдында ойноп жатып жоголуп кеткенин айткан. Окуя болгон жерге Талас облустук ички иштер бөлүмү менен Бакай Ата райондук ички иштер башкармалыгынын ыкчам топтору барып териштирүү иштерин жүргүзүшкөн. Алдын ала божомолдорго караганда Талас дарыясына агып кетиши мүмкүн. Учурда баланы табуу максатында Талас дарыясынын жээгинде жана токойдо издөө иштери улантылып жатат. Кыргызстанда акыркы күндөрү коронавирус жугузуп алып, ооруканада жана үй шартында дарыланып жаткандардын саны кескин өстү. COVID-19 каршы күрөш боюнча республикалык штабтын 13 апрелдеги маалыматына караганда учурда республика боюнча 932 бейтап стационарларда дарыланууда. Алардын 20-сынын абалы канааттандырарлык. 666 кишинин акыбалы орто оор, 213 бейтап оор, 33 өтө оор деп бааланган. 13 апрелге караган суткада Кыргызстанда 227 кишиден вирус жаңыдан аныкталды. COVID-19 илдетинен Бишкек шаарында 3, Чүй облусунда 1 бейтап каза болду. 12 апрель күнү кечки саат 21:00 Сузак районунда кыз ала качуу фактысы катталып, маалымат Сузак райондук милиция бөлүмүнө түшкөн. Милиция кызматкерлери тарабынан кыз ала качкандар райондун аймагынан кармалып, учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Милициянын билдирүүсүнө ылайык, ала качууга туш болгон кыз аман-эсен ата-энесине жеткирилип берилди. Муфтият малдын санына карап зекет берүүнүн жол жобосу тууралуу сунуштамасын жарыялады. Ага ылайык ар бир мусулман бодо малынын саны 30га жетип 6 айдан ашык жайытта багылса, 1 жаштан ашкан кунажын зекет катары берилет. Ал эми коросунда 40тан ашык кой эчки багылып турса, анын ичинен бирөөнү зекетке берүү сунушталат. Ошону менен бирге 5-төгө 1 кой каралган. Муфтият мал көбөйгөн сайын зекет эсептери да өзгөрө турганын белгиледи. Ошондой эле зекет күнүмдүк турмушта керектелүүчү үй, автоунаа, кийим-кече, тамак-аш, идиш-аяк жана башка буюмдар менен берилбейт деп эскертилет. Кыргызстандык кикбоксчулар Туркияда өткөн Turkish Open Kickboxing European Cup мелдешинде 3 алтын жана 1 коло медаль алышты. Бул тууралуу Жаштар иши, дене тарбия жана спорт агенттиги кабарлады. Турнир 8-11 апрель күндөрү Анталия шаарында өттү. Мелдеште алтын медалга дүйнөнүн 2 жолку чемпиону Авазбек Аманбеков, Дүйнө кубогунун ээси Рустам Ибрагимов жана Марат Мусаев ээ болушту. Ал эми Ахрор Розбаев коло медаль менен сыйланды. Турнирге 20 өлкөнүн күчтүү спортчулары катышканы белгиленди.